Арендаға ким Camry айдайм деген болсочу, Camry'nin мекені ушул жерде өтө көп да. Ролем таксопаркында 3000дөн көп машина бар. Экономдон бизнес класска чейин Camry, Sonata, любой эле машина бар. Түгөндү деген нерсе болбойт. Любой время келгиле именно Camry айдайм дегендерчи ролемде машина болот. Телефон номер, адрестер экранда жазылуу. Болоттон алдым десеңер, сөз түрдө скидка болот достор. Мына ангарын чоңдугун карагыла. Даяр машиналар ушул жерде. Калганы сыртта турат. 3000ден көп. Эң чоң таксопарктардын бири Москвада. Кимге арендага машина керек болсо, звонок кылып келе бересиңер. Удобно здесь? Пожалуйста. Все доброго настроения. Молодецтер. 25 минутада 1194кө. Мен иштеп жүрөм негизчи, кадимкидей эле. Достор, салам алейкум. Үйгө домой басып кеттим. Точнее, пайдалан басып домой шарикте да. Эртең менен ишке чыкканмын. Үй тарапка кеттим. Квартира көргөнү. Өткөндө бир 15 күн мурун айттым окшойт эле, адашпасам. Квартира табышым керек деп. Квартплат алгандан кийин сатам деди квартираны депчи. 15 квартплатта 15-не чейин жашай бер, 15-не жакын квартира табып чыгып кетесиң деген. Люберцигам не бар мага жигар? Албайм да. Үй жакы өрүлүп Хорошо деп 15-не жакын чыгып кетем де биз деп аткам негизичи. Хозяйка айткан, любой күн тауып кетсең акчаны кайтарып берем. Атак 15-не чейин жашай бер, смело деген да. Кече да квартира көргөм, Воронежская дейт. Алам жигар. Кече да квартира көргөм, өткөндө да көргөм. Кыскасы, квартира өтө эле проблема да. Кымбат жаман кымбат. Ойбой. Азыр деле двухкомнатный снимать этип жашайм да, мен негизи комнатада жашабайм да. 22 жашадым да, ошо 1-2 жай. Снимать этип жашайм, одна комната жашайм. Азыр двухкомнатный 65 миң берем. Кече трехкомнатный көргөм 80 миңге жакты. Что эртең ошону алышым мүмкүн. Бүгүн дагы двухкомнатный чыгып калды жаңы эле. 9да показ дейт, саат 8 болду. 65 миңден алдагы. Двухкомнатный. Мен ошо Люблино Браславский эле карап атам да, шеп ошол жакта иштейт. Метрого түшпөсүн депчи. Жаман кымбат, мурун сымайт этип алгандар арзан жашашат экен. Чын, мурун 3 комната 45-50 миңге сымайт эткендер ошондой эле жашайт. Двухкомнатный деле ошо 35-40-45 миң жашашат экен. Жаңы сымайт этем десең, сымайт этип аткандар, жаңы сымайт кылгандар, машина түшкөндөр түшүнөт экен да. Атакындай жашап жүрсүң. Барып көрөлүчү. Квартирасы атакындай Сиандан көрдүм, жакшы эле. Ошо шеп издеп атат. Болбосо таппасак комнатага чыгып турабыз, тапкычекти. Заказ таштайынчы. Иштеп жүрөм, эртең менен чыккам мен. Саат 11де чыктым окшойт. Саат 8 болду, 10.500 иштеп коюпбуз. Мынаны таштагыча 11 миңден өтүп калса кечке алып квартираны көрүп чыгып туруп дагы дальше иштейм го. 12-1 чейин. Достор, ишеничтүү таксопарк керек болсо, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Белес парктын проценти 1%. Бизден арендага же выкупка машина алсаңыздар, трудовойдо көбүр беребиз. Электрондук путевой салсаңыздар болот. Бул жакта баардыгы официалдуу, баардыгына жооп берет, достор. Таксиге кандай гана документ керек болбосун, баардыгынан жардам беребиз. Кисарт, аттестация, не документ керек болбосун, баардыгынан жардам беребиз. Офис бар, келесиздер, биздин паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Акчадан эч кандай проблема жок. Номерге жазсаңыздар, түшүнбөгөн суроолор болгон болсо, диспетчер кыздар өздөрү жооп берет. Биз менен иштешкен чакырабыз, достор. 35 минутада таштап салдым да. Воронежская дейт го. Заябликово кандай метро укат? 1312ге. Так, үйгө канча экен эме? 16 минута дейт. Учкан куштай кетейли. Неме дешиңер мүмкүн да. Сабартан бери иштеп жүрсүң, үйгө тартпай элең депчи. Кичине ойлор келип калышы мүмкүн да. Уже мен иштеп койдум да. 11.300 дейт уже. 11.380. Ана мен сол элек. Кайра чыгып иштейм да.
кандай десем, жылайна жоқ та тартканычы. Жан дүйнөңбү же кандай куналжаң тынч болбосо мындай сүйлөй албайт дагы экенсиң. Жана акындар илхам келгенде жазам дейт го, ошондой эле да. Бияктан жылайнаң болбосо сүйлөй албайсың же тарта албайсың, ошондой экен да. Бүгүн Мирбек Асанкулов, Табелов, Таксаман, Аманаканын видеосун көрүп, бүгүн видео чыгарыштыр. Аманыка кече чыгарыптыр. Такси жөнүндө тартат да, жабылган такси блогерлер. Жылайна пайда болуп кетти да, тартайынчы. Жашоонда кичине көрсөтөлүчү. Секин 15 мүнөт калды. Барып квартираны көрөлү. Квартира көрүп атам. Мындай болуп атат. Барам, парковка проблема, шлагбаум болот. Шлагбаум бересим, кодун мен кирсем болобу десем, жок дейт. Парковка проблема. Мага парковка керек да. Анан кийин балам менен дейсиң, жок деп коет, албайм. Бир балаң болсо дейт. Биринчи бала, мен 2 балам бар да. Экинчисин каяка апарамбы? Кыргызстанда да ошо проблема болгон. Ошондой да кыскасы. Бар балаң менен көп ала бербейт экен, 2 балаң менен. Аны 2 балам менен да квартираны таласын 2-нчи комнатага. Жок деп коет экен. Азыр мунанысын айттым. 2 балам бар. Нянкам бар. Күйөөсү менен. Ошону шарт этесиң деп эмне кыласың? Мына ал жерде го билинбейт экен квартира жашаганыңча. Өзүңдүн жериңде квартира жашагандай башкача сезим болот экен да. Жашап көргөндөр сезсе керек. Өзүнүн жериңде, мен мисалы былтыр 9 ай Кыргызстанда жүрдүм. Бишкекте квартирада жашап аттым. Өзүң жериңде акча берип, квартира издеп, таппай калганың ошол бир башкача экен да. Кыйналганмын да. Анан мен келип туруп эле Кыргызстандан келип эле машинаны мынаны алдым выкупка. Муну алгандан 15 күндөн кийин ипотека алып алдым Кыргызстандан сразу элечи. Двойной нагрузка. Себеби мен уже квартира жашап, квартира издеп, ал жакта да балаң менен деп албайт. Плюс кымбат, 35 миң берип жатам да Кыргызстан Бишкекте мен. Двухкомнатныйгачы. Ошо сокулукта, чет жакта. Өзүң жериңде жашаган кыйын экен. Ал жакта билинбейт экен. Ошого видео тарта албай атты, мындай жылайна жок тартканычы. Машина тартканы ана путевой проездге барбай койдум, 1 жума болду. 2 жума тарттык, 2 жумада саат 4-төн 10го чейин оерде болосун, 4тө барыш үчүн сет мен 2де жолго чыгам ал жака. Почти 1 күндө убакыт ошол жакта өтүп кетет да. Калган убакта такси кылып машинаны вукуун жабасың, күндө 4-5 миңден чыгарыпчы. Бул жакта ипотекаң төлөнбөй калып кетет, квартираң төлөнбөй калып кетет, анан ойлонуп карап. Чото мен жетишпей калдым да, ошо баланс минуста, бензинге акча жок, анан кой кичине иштеп турайынчы. Ал жактарды төлөп алып, квартирага чыгып алып анан машина тартам деп ал жака дагы барбай атам, сразу ошо жерде айтып коеюнчу. Ошон үчүн видеолор чыкпай атат, ал жакта машина сатам, тартам дегендерчи. Себеби бул жакта бир жактан акча келип турбаса кыйын экен да. Тыйын реклама дагы жок дегендей ачык эле таксиден да. Квартирага чыгып жайланышып алайлы анан кийин. Так, кеттик. Квартираны көрүп чыктым. Чыгып эле заказ алдым. 2 минутта дейт. Жакпады да квартира. Сүрөттө чоң эле көрүндү эле. Кирсең кичинекей да комнаталары. Квадрат метр өтө эле кичине да. 2 балам менен мисалы нормально мындай батпайсың да. 2-нчи комнатасы чоңурапсың, 2-нчи комнатасы деле кичине. Мисалы комнатасында диван бар, 2 адамдыкчы. Бул жагында 1 метр, бул жагында 1 метр место бар да, мындай тегенен эле басканы бар. Мындай лишний место жок да, мындай ойногончу балдар. Комната болсо мындай чоң болсо. Элестетиле 9 спальник диван турат. Бул жагына 1 метр дагы место, бир ушунча дагы бир 50 сантиметр чыгат да. 3 тарабычы, жамбашы, бул жак жамбашы. Эртең квартираны киргизсең дагы кичинекей экен дейт. 30 миң, 35 миң десең. Жакпады, плюс парковкасы да проблема экен. Не кыл дейсиң? Шептүүгө таштадым. Ишке 9-дан 48 мүнөт өттү. Эртең дагы башка квартира көрөбүз. Болбосо талаада калабыз деген сөз.
Квайтра издегендер менин акыбалымды түшүнүп атсаңар керек, а? Квайтрасын тапшырып, башка квайтрага чыгам деп, же жашап аткан квайтралар кээ бир же снос болуп атат ошолор. Менин акыбалымды түшүнүп атасыңарбы? Комнатада жашай бербейсиңби дегендер дагы болот да. Мени 2 балам менен комнатага эч ким албайт да, туугандар. Чынбы? Мисалы, сиз квартирада жашайсың да, көрүп атканчы. 2 баламын десем, 2 балам менен десең албайт да. Мисалы, кичинекей комната жата албайсың 2 балам мененчи. Чоңураак комната керек, бир залычы. 2 балам менен десең 30 миңге бирөө комнатасын бербейт, жеч ачыгы да. Айла жок сыймайт этишиң керек да. Айла жок да, башка вариант жок да, туңгуюк. Короче, караңгы да. Заказы мени күтүп турат. Отургула. Отуруң эже. Түшүндүңөр, а, кыскасы. Здравствуйте. Так, едем Переганская, да? Так, ушу түндөсү видео тарткан бир жери жакпайт да, кадр көрүнүп көрүнбөйт аба. Так, 22 минутта 11 секундта 875 рубль дейт. Яндекс кылеле кыл да. Акыркы мына 2 жума Яндекс бонусту берди дагы. Кефти өчүрүп койду. Же кеф жок, же заказ жок дегендей. Ушу неге бонус берди билбейм. Бонус бергенде эле коэффициент өчүрүп койгон жери жатак. Заказ жок, тырышып отуруп плюс мен алам. Комфорт не стоит экен да. Пробег көп жүрүп коет экенсиң комфортточу. Байкап көрсөң, андан көрө лучше бир 5-10 мүнөт күттүрүп плюс мен алган жакшы экен. Жакшы бонустар бүт да, буюрса, эми иш башталар секин-секинден. Так, центрге келдим да. 25 минута 17 секунд 1297-ге. Эчтекеси калып кетпеди. Жана бирөөнүн телефону калып кетиптир. Мынтип карасам турат го. Жаныңдан. Чүшкөн 2 жаш ишкен да. Жигитине келиптир да. Центрде кеф жанып алыптыр го. Центрдемин да, центрде. Нормально. İşte iş başlasın, işteylik. Так, эртең бүгүн воскресенье болсо, эртең понедельник. Бүрсү күнү вторник экен. Вторник. Күнү неме кылыш керек? Майым келип калды. Жаман тез келди ата, май. Май алмаш керек. Плюс радиатор жуудура элекмин. Радиатор жуудуруп коюш керек болуп атат. Крышка канча болот десем 3000 болот дейт. Хорошо дедим. Вторник күнү барам. Ата байкап атам да, кондер иштеп, азыр деле кондер иштеп атат. Ошон үчүн могу жемпер кийип жүрөм. Күн плюс 25-30 болсо дагы кийип жүрөм да. Себеп футболкачан ооруп калат экен мен, тез эле назигирак окшойм. Ошон үчүн кийип жүрбөсөң болбойт экен. Радиатор тез иштеп атат. Мында узактан эмес да, тез иштеп атат. Кондер жүрсөң сразу иштейт, өчкөдөн кайра иштейт да. Бул дегени уже радиатор толуп калды деген да. Суум көтөрүлө, көтөрүлүп кете десем көтөрүлбөй атат. Андан көрө көтөртпөй эле жөн эле тынч эле жудуруп коеюнчу. Эртерээк элечи. Вторник күнү барып, бир күн убакыт кетет эми буга дагы сааттан кечке жүрөбүз. Заказ бербейт го, бул линияда келдим мен. Линияда турам ошо. Саат 10:50. 1 саат иштесем кетем. Щербинкага келдим да, Щербинкага. Отличная поездка, спасибо. Жакшы жеткиздиң дейт. Көңүлдү көтөрөт кыскасы. 41 минутта эй. Эй дедим го. 2086га. Так, мына кошулуш керек. Обновление болчу жигер. Да, шашпай болот да. Так, секиин үйгө басайлы эми. Нормально. 14428 дейт.
Құдай шүкір. Қанша сағат болды? 12'de çıktım. Қаншада çıktım? Тіпті қалдым. Короче, 12 saat болды да. Saat 11'den 47 өтіп тұр. Үйге айдаш керек. Қайыр ертең шығыш керек дегендей. Ана мынау интернетке кірсең эле рейд болтат, андай болтат, мындай болтат дейді ғой. Бирок базар жоқ. Жолда гейлер көп тосып атат. Мени билбейм да, но тоскондо эле аркан кайнекти ачып коем. Пассажир менен болсом дагычы. Мен даже права паспорт сурап айтат да. Жалгыз кетип аткандар эле токтоп туруп эле ажын дейм го, кете бер дейт сразу элечи. Неле коркутуп атышат бул интернетте ондай болтат, мындай болтат деп. Тынч эле кой, бирок жолдо базар жок, менттер көп, гейлер көп. Анан текшергенин эле көрө электим да. Мени көрсө права менен эстеси көрөт, даже эч нерсе сурабай атат. Тынч эле деп, Москвада тынч эле деп жазып калат. Тынч эле дейм. Тынч эле кой. Интернет кирсең эле ой дейт. Заправканы кылып атабыз. 12'den 26 өттү. Шервингадан пустой эле айдап бердим да. Мындай болобу силерде дагы? Аз машина чаң да. Бирок зеригип атам да. Ушундай чарчаганмын. Эртең менен турам дагы. Кече эле мойка кылып койбой дейм да. Бирок азыр чарчап атам. Эртең кылам бирокчу. Кыскача ошол. Болдубу? Толдуңбу? Не болду? Деп. Ошол. Бестара, эле. Шашылып уктап калайлы. Бүгүнкүсү менен ушундай болду. 14 мүнөт иштедим мен. 4 мың машина алып кетсе, 2 мың сом бензин кетти. Калган чөнтөктө бүгүн мындай шашка коюп алдым. Бирок 13 жакшы экен да. Могу жери резинка эч нерсе болбойт. Мындай болуп дагы окубасын. Ушинтип коюп жүрдүм эле, азыр эре коюп койдум. Тынч эле тура берсинчи. Кыскача ушундай видео болду эми. Квайтера издемей. Квайтера каяктан издеп атасың дегендерге Люблино Браславский, только Люблино Браславский. Башка район болбойт, шептин иши ушул жакта да. Видеого лайктан басып комментарий жазып койгула. Болот, красавчик, токтонушпу деп мотивация берип койгулачы. Мотивация не хватает да, что-то. Салам алейкум.